Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Адаби айдың адаби публистикалык телекөрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу жазуучу Ишен Айтмамбетов. Саламатсызбы? Саламатсыз. Ишен Жакшылыкович, сиздин Туманга кирген көч деген повестиңизди окуп чыгып, мындай бир суроо жаралат да. Эмне үчүн аталышы Туманга кирген көч деп аталып калды? Бул тема, повесттин темасы мен алгач койгон эмесмин. Темасы мен чыгарма жазам, анан мен ал чыгарманы ушундай деп атап коём деп алдын ала мен бул чыгарманын темасын аныктаган эмесмин. Качан гана экинчи глава бүтүп, анан ошол экинчи главанын бүтүп, мен бул кишиге, бул Эсен Жумазович менен кеңешүүгө туура келип калды. Анан ошондо барып көтөрүп барардын алдында анан эң акыркы страницада карасам, ушул сүйлөм калыптыр да. Ошону алып туруп беле анан мен тема кылып койдум. Бул чыгарманын темасы өзүнөн өзү суранып чыккандай болду да. Мени момундай кылып ата дегендей болчу. Андан кийин ар кандай сунуштар болду, пикирлер болду, бирок мен ошо ойдон калтырдым. Бул повестти Туманга кирген көч деген повестти негизинен легендарлуу чыгыш күрөшүнүн устаты Эсен Исмаилов жөнүндө, ошол кишинин басып өткөн жолу, ошол кишинин жасаган ийгиликтери, ошол кишинин спорттогу жетишкендиктери жөнүндө негизинен жазылыптыр. Бул ушул буга чейин мындай бир реалдуу, ушундай бир курч сюжеттүү чыгармалар бизде бир сейрек кездешкен да. Мелис Макенбаев деген беш болгур жазуучубуз ушундай бир кыска курч сюжеттүү чыгармаларга кара сөз менен жазылган повесттери жарык көргөн буга чейин. Андан кийин эле биздин байкашыбызча ушул сиздин Туманга кирген көч деген китебиңиз биздин колубузга тийип отурат. Негизинен сиз ушул Эсен Исмаиловго басым жасап ушул кишинин басып өткөн жолуна кайрылып калганыңызга эмне себеп болду? Баарыбыз студент болгонбуз, баарыбыз да бир ушундай спортко же болбосо чыгармачылыкка мындай адам аң сезимдүү киришчү бир мезгил болот экен да. Ошол биз окуп жүргөндө, биринчи курска киргенде 80-чи жылдарда мурунку СССРдин убагы карате, кунг-фу ушунчалык Советтер Союзуна жайылды да. Ага чейин карате боюнча баягы бул жабык спорттун түрү катары 76 жылга чейин жабык спорттун түрү катары подвалда, баягы жашыруун, тоолордо бар болгон, бирок жашыруун ушундай машыккан балдар бар болчу. Ушул 78-жылы Москвада, Ленинградда, чоң шаарларда Советтер Союзунун бул массалык түрдө жайыла баштады да. Ошол кездерде Эсен Исмаиловдун аты бүткүл союздук аренада катуу айтыла баштады. Көрсө, бул киши мурунку Советтер Союзунда биринчи жолду кунг-фу боюнча Японияда дүйнөлүк биринчиликти алып, расмий атак даңкка ээ болуп, СССРде дагы бул спорттун түрү, бул спорттун мектеби бар экен деген даңазага ээ болуп калган да. Анан бул киши өзүнүн мектептерин ачып, жерлерде бүткүл республикасынын ар тарабында. Анан мунун окуучулары ал кездеги Фрунзеге дагы, Фрунзенин жогорку окуу жайларына ача баштады алдай мектептерди. Көп студенттер буга бара башташты. Анан бул кишинин өзүнө жетиш кыйын болгонда, орто жолдо сенсейлери группа болуп, Исмаилов деген болгон,
Кенжеев деген болгон. Ушул сыяктуу өзүнүн баягы группаларына өткөндөн кийин анан бул киши тандоодон кийин анан өзүнө кабыл алып, анан машыктырчу да. Анан бул киши жөнүндө көп угуп, көп жазылып, ошол кездеги спорттук маалыматтарда тиги жерден жеңди, бул жерден жеңди, Кытайдан жеңди, Мексикадан жеңиптир деген баягы кыска кабарлар чыгып калчу. Бирок кандай кылып жеңгени, эмнени жеңгени, кимди жеңгени биз билчү эмеспиз. Дүйнөнүн 6 жолку чемпиону болуш, Япониядан кур алыш, андан кийин Шаолинде барып, ошол жерде дүйнөлүк чемпионатта биринчиликти алып, ал жерден да Кытайдын баягы устаттарына көрүнүп, ал жерден дагы Кытай кунг-фу академиясынын анык мүчөсү болуш. Эми ал кезде бул чоң кыйынчылык, чоң эмгек болгон. Анан бул дагы өзүнчө кыргыз спортунда өзгөчө инсан катары карашыбыз керек да. Биздин олимпиялык чемпион Каныбек Осмоналиев, Милентьев, Колпакова, Сатымкул Жуманазаров ошолордун катарында кыргыз спортунун мүчөсү катары каралышы керек да бул киши. Ошол себептен кийинчерээк турмушта экөөбүз көп жыл өткөндөн кийин кайра кезигип калдык. Анан мен ошо жазайын деп чечтим да. Бұл книгадан бұрын 4 книга чыккан, 4 китап. Бірінші китап это Яконин деген Кыргызстанның орыс писатель, про мен жаз кезімде қаяқтан шыққанымды, анан и биографический не жазған, анан уже кунг-фу деген, ошол кунг-фу эмне деген кунг-фу, ошон елдерге бөлүшүн система кунг-фуны жазып берген, упражненияларды бар ичинде. Экинчи китапты это латыштың писатель Вилли Слацистың ученики Эгман, какой-то вот я забыл сейчас. Там это про мой боевое искусство уже, как я в бою был, когда как чемпионом был деген чыгарган. Үчүнчүсү Украина чыгарган. Украина учениктер жазып уже тут биографический менее. Но бул китап өтө мындай манысы бар, маған жакып калган. Самый главный анын есть философский, гормональный и психологический бәрін ошо книгада чыгарган да бәрін жазып. Бұл кітапты самый главный мен Қытайға барып, Қытайдан туылып, Қытайда төрөлүп, Қытайдан өтіп, анан мен чоң атам бияққа келіп, Қытай қайра барып, анан 16-10 жылдарда анан қандай ал заниматься еткен чоң атам 39 жаш тибетский монастырь берген өзін за это знание. Мен учитель Джон 60 жыл заниматься еткен. Ошо үчүн первое, это самое главное книгин ичинде подчеркивает, это единство. В спорте нету национальности, нету религии. А кем чоң атам болса, мусульманин был, учитель мой был китайец. Несмотря на Тибетте занимался этим. Объединил их именно человеческое качество. Фактор это спорт объединяет. И книга тоже здесь Союз уағында, еще Советский Союз уағында мен чакырып КГБ-ді начал қорқытып, емне чакырып атқат. И кино ошо спецназы, чтобы жардам беріп создавать етіп деп. Яқтан көп подписка жасап, секрет, оно мно деп. Ну, сейчас уже не секрет, уже мен секретім бәрі ешен шығарып. Өте жақсы книга маған жауап қалды.
Анан бул чыгармада көзү тирүү, өзү жүргөн, элдин арасында жүргөн, даңктуу, аттуу баштуу киши жөнүндө жазган кыйынчылыгы бар. Бул жерде кошуп дагы алсаң алып саласың кээ бир фрагменттерди анын турмушундагы. Бирок кошуп апыртып мындай ойдон чыгарып кошо албайсың да. Анан бул киши жөнүндө материалдар аябай кенен. Архивдик материалдарда, мынау интернетте, спорт тармагында, музыка тармагында, опера балет тармагында, Дунган элинин жашоо турмушун алганда да бул Эсен Исмаиловдун ысымы такай аталып жүргөн киши да. Же болбосо ошо 20-кылымдын аягы 21-кылымда жалпы эле Азиядагы дунгандардын арасында бул ооз калынып калган аттуу баштуу даңктуу киши. Кыргыз Республикасынын 2 жолу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 2 жолу депутаты, Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген артист, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, дүйнө карате боюнча дүйнөнүн 6 жолку чемпиону, карате боюнча, кунг-фу боюнча дүйнөнүн 4 жолку чемпиону, кара курдун ээси. Анан буларда баягы тепкичтер дан эң жогорку дан деп кетет. Кунг-фу боюнча 7-чи дандын ээси. Анан бул кишини могу Советтер Союзунда жабык система деп койчу, өзүң билесиң, коопсуздук комитетинде дагы жазаган мурун баягы жашыруун кармалган, азыр болсо мунун деле сыр катары кармалбайт. Советтер Союзунун ушул десанттык аба күчтөрүнө эмгеги сиңген киши. Советтер Союзунда коргоо министрлигинде ушундай орден бар. Советтер Союзунун баатыры Маркелов атында медаль бар. Бул ошо Советтер Союзунда бир граждандык кишилерге 3-4 эле ыйгарылган. Негизи бул орден согуш отун кечип өткөн десанттарга, десант жоокерлерге тапшырылат. Анан биздин жердешибиз кыргызстандык Эсен Жумазович ошол Советтер Союзунун баатыры Маркелов атында ордендин ээси. Жанагы десант жоокерлерин даярдагандыгы үчүн буга ыйгарылган. Эми бул ушундай чыгарма жазыш үчүн ошол жазуучу өзү дагы даяр болуш керек деп ойлойм да. Сиз өзүңүз дагы ушул спорт жаатына өзүңүз да кызыгып, кандайдыр бир шартта ушул ар бир тепкичтерин окуп, анализдеп чыгууда өзүңүз дагы кандайдыр бир шартта спортко мурунтан жакындыгыңыз бар беле ушул багытта? Ооба, спортко жакындыгым бар, аябай эле жакындыгым бар. Мектептен окуп жүргөндө, институтта окуп жүргөндө, институтту бүткөндө дагы спорт менен жакшы машыкканмын. Тяжелый атлетика боюнча, күрөш боюнча профессионалдык деңгээлде эле катышканмын. Арашандын үстү болуп калат болуш керек. Кашка суудан өтө чыкканда чуңкур чак деп айтабыз. Чоң куурчак деп сиз китепте чоң куурчак деп бериптирсиз. Ошол жерде бир болгон окуя. Эсен Исмаиловдун ошол жерде бир келишпестиктерден улам, анан ортого акча коюлуп, чоң суммадагы акча коюлуп, анан ошол жерде бир таймаш болгон экен. Катуу эрөөл болгон экен. Ошол окуя боюнча. Бул болгон окуя. Бул болгон окуя. Капиталисттик коомго киргенде бардык спорт болобу, маданият болобу, кино болобу, музыка болобу, баары бизнеске айланганда. Ар бир тармактан уюмдашып, ассоциациялашып, ортого койгон чоң акчаларга мелдеш болгон, конкурстар болгон. Ошондой шартта бул кишини Россиялык кунг-фу боюнча ассоциацияга мүчө кылып киргизебиз, киргизбейбиз деген маселе каралганда. Анан бул ассоциациянын мүчөсү болуп кирген шартта булар дүйнөлүк кунг-фу боюнча ассоциацияга мүчө болуп кирип,
ошол жерге взнос төлөп, ал жерге чоң акчалар коюлуп, турнирлер өткөрүлүп, ал турнирлерден түшкөн акчаларды ошол ассоциациялардын мүчөлөрү ээлик кылган мындай бизнес проект болгондо. Анан буга ушундай сунуш кылган. Сиз ушул Япониядан алган, Кытайдан алган, Болгариядан алган, Мексикадан алган, Москвадан алган титулдардан баш тартып койсоңуз. Баш тартып койсоңуз. Эми ал жерде бул кишинин мен азыр өзүмчө ойлойм, дуңган болгон улуту же кыргыз болуп биякта жүргөнү таасир берсе керек борбордук баягы спорт чиновниктерге. Анан ушундай сунуш кылган, баш тартыңыз деп акчалай келишкен да. Чоң акча болгон, өзүнүн айтуусу боюнча ал кезде 89 жылдарда бул рубль ойноп эле чоң эле акча болгон да. Ал кезде миллиондон ашыгыраак бир спортивный сумка акча. Анан мен баш тартпасамчы деген. Анда баш тартпасаң биздин чемпион менен мушташып көрөсүң. Эгерде утулсаң, унчукпайсың, сага акча да жок, титул да жок. Силердин эмеңерди утсамчы да. Титулуң да калат, акчасың да калат деген. Анан бул киши макул болгон экен. Анан алар машина менен жер тандап, ошо чоңгур чакта мен кийин барып көрдүм, аябай кооз жер экен. Стадиондой болгон, ортосу көк-көк, мындай көк-көк жашыл аралча. Дайра, өзүнчө бир сонун суу агат. Ошонун жээгине анан суу жайга булар ошо Москвадан форма алып келген экен, өкөнө кийинтип анан акчаны ортого таштап турган баары баягы тоонун башынан карап турушкан. Анан 2 саатта жалгыз барган экен бирок, жанында бир жолдошу менен. Жанында сельсоветтин эмеси. Сельсовет төрагасы ушундай. Артында эч ким жокпу, бирөөнү ээрчитип келаткан жокпу деп тиги кишилер карап турушкан. Анан ошол жерден тигилер өйдөдөн жондон карап турушкан, экөө ортого түшүп, баягы ак кимонону кийип анан 1 сааттай анан аябай бири-бири менен аябай. Анан акыры бул киши тигини жеңет, тигилер болсо анан мына. Эми ошол кезде деле адамдардын сөзгө тургандыгы, убадага бекемдиги да. Акчаң мына сенин призиң деп акчаны таштап, тиги жеңилген жокерин алар жүктөп алып кетип калган, бул экөө сельсовет салып алып. Акчаны да алып калган, титулду да алып калган. Ооба. Андан кийин бул киши чакырылып кайра союзга главный тренер болуп, аста-астадан баягы союз кайра ордуна келе баштаганда баягы эмелер, федерациялар, ассоциациялар. Ушундай окуялар болгон экен. Муну калпай турбаган, баягы ошол катуу урушту көргөн кишилердин өзүлөрү дагы айтып калат да. Болгон. Ну, тогда разный спор же был. Обычно мне, потому что когда там подписал Комитет госбезопасности, для меня это был как секретный материал, ничего я не делал. Но умные люди догадался, потом уже. Все союз карате закрыто, у меня открыто. Только моя школа работала. А который уже понял, они через несколько лет, почему? Они думают, что агент КГБ, что-то. Не, я просто готовил, мне через много испытаний я готовил вот это спецназ, специальное подразделение. Китепте дагы мол мамлекет, башка чет мамлекеттердин географиялык аймактары камтылганда, Россия, Япония, Кытай, Тибет өлкөлөрү. Ушул абдан мыкты сүрөттөлүп, жаратылышы, баардык табиятын абдан көркөмсүз каражаттары мыкты колдонуп, сүрөттөлөрдү абдан сонун бергенсиз. Сиз ушул жерлерге өзүңүз бардыңыз беле, көрдүңүз беле ушул өлкөлөрдү? Ушул кандай негизде жазылды? Мен бул жерде Японияга барган эмесмин. Пекиндин өзүнө жеткен эмесмин. Башка китептеги эмелерге баргам.
бул китептин каармандын жашоо турмушундагы масштаб ушундай кенен болгондо тагдыр муну ооба Москвага, Крымга, Севастопольга, Ракы чыгышка, андан ары Японияга, анан Кытайга, ушундай жерлерге тагдыр алып барганда, анан ошондогу спорттук ареналар, ошондогу эмелер жөнүндө жазууга келди. Эң негизгиси мен айтайын дегеним китептечи. Мынау Эсендин өзүнүн анан чоң атасынын дагы тагдыры кызык да. Тагдыры кызык. Ошол эле убакта бүт бар ошол Кыргызстанда өткөндө. Окуянын чордону Кыргызстанда, Кыргыздын тарыхы менен тыгыз байлашылганда. 16-жыл кыргыздардын 16-жыл жөнүндөгү окуя үркүн темасында көп жазылды. Кайлас ашуусундагы оор турмуштарды ошол баштан кечирген биздин ата-бабаларыбыздын басып өткөн жолдору дагы абдан мыкты сүрөттөлгөн да. Ошол 16-жыл боюнча дагы сиз абдан жакшы неме бергенсиз бул жерде. Мен таң калганым ушул болду да биринчичи. Менин чоң атам Кыргызстандан 16-жыл үркүп, анан Кытайга, ошо түндүк Кытай менен жүрүп отуруп, кайласташып, Тибет жергесинен өтүп, Калкуттага барып такалган дегенде мен биринчи эметип калдым да. Кандай болуп? Кыргыздар менен десем, кыргыздар менен. Анан аябай орустар кыргызда айткандай мындай эме сомнение мындай эме болот да. Ишенбөчүлүк. Кыргыздардын көчү биз Кытайга барып эле анан кайра 16-17-жылы кайра көчүп келгенин билебиз биз. Кайра октябрдын таңы атыптыр, жаңы бийлик келиптир, биз кайра барып туруп ордубуз эметебиз деп эле ушунун чекесинде эле тегеренип жүргөнбүз да. Анан адам тагдыр аргандай бар да. Ошол кыргыздын бир көчү ошондон бөлүнүп чыгып, ошол түндүк Кыргызстандан өтүп, атактуу деңиз деңгээлинен 6800 бийиктикти көч менен өтүп, жалгыз өтпөйт. Көч менен өтүп, андан чыгыш тиги эмеге Тибетке кирип, Тибеттен Калкуттага чейин барып, анан 18-жыл дегенде анан кайра кайтып келип атышат да. Бул эмне деген чек, эмне деген аралык, эмне деген баатырлык, эмне деген элдин каармандыгы. Ошол боюнча сакталып, ошол көч. Жаш бала бакырадан баштап боюнда бар кызыл келин-кесектер баарысы. Ошол боюнча кайра сакталып келип атат деңиз. Ошо мекенге болгон сагыныч, элге болгон сагыныч, ушунчалык патриоттук күч, ушундай тоону ашыш. Азыр бүгүнкү күндө Кайластын тоосун альпинисттер атайын кислород маскалары менен өтүп атат да. Көчтү кой, атты да кой, 1-2 кишини кой. Булар ошо бала чакасын, атасын, энесин кар-картан көтөрүп ошо тоону муз тоодон өтүп кетиш деген бул өзүнчө чоң искусство каармандык да. Анан ошондо эң менин кызыкканым ошо болду да. Балким андан ары деле кеткен кыргыздар, жана Австралиядан кийин кыргыздар чыкты билесиң. Анан ошондон менде кызыгуу пайда болуп, анан карап, көп архивдик материалды кароого туура келди чындыгында. Чынагай. Анан дагы бир бул жерде биздин окурмандын көңүлүн бурган нерсе, китепти окуганда мен жана сизге дагы бир айтып өттүм, бир алдыбызга бир тасма тартылып аткандай болот да. Бул жерден жеке эле повесть эмес, бизге кандайдыр бир кино сценарийдей туюлат да. Туура байкагансыз. Ошол учурда сизге ушул чыгарма боюнча, туманга кирген көч боюнча кино тартуу идеясын сунуштагандар же болбосо өзүңүзгө бир ушундай идея келген учур болбодубу? Бар. Эми мен муну башында эле жазганда мен кино роман кылып жазгам. 474 барак болгон. 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 474 барак болг
Мен ушуну жанагы аннотациясында да кинороман дегем. Эми кино эмнеден жаралат? Кино чыгармадан жаралат. Мисалы, Шукшиндин «Кызыл красная калина». Кызыл кайың аябай азыр советтик эмеге айланып калды. Ол проза жанрында да көп окулат. Кино вариантында да аябай көп көрүлөт. Ошол киши ошо «Калина красныяны» кино повесть деп жазган да. Мен ошол кишини турагам да, ачык айтканда. Мен муну кинороман деп ушул кыргыздардын тарыхынын фонунда, кыргыз тарыхынын фонунда кээ бир фрагменттер аркылуу ушул Эсениндин образын ачайын дегем да. Кино кылсам деген максат да бар, ой да бар, сунуш да бар. Буюрса. Ошондуктан главаларда, жанагындай өзүң байкагандай, главаларда мындай бүткөн ой айтылбай, эстөө менен жанагындай кинонун мотивтери, приемдор деп ыкмалары ооба пайдаланган, сен жакшы туура байкагансың да. Ошончо ойлоп атабыз азыр. Мен өзүм болсам бир «Утренний туман» деген фильмди тарткам. Анан «Восстание пяти тигров», Кытайдын восстание, боксерское восстание. В фильме я был главную роль руководитель восстания, Джон Дачун деген. Ошо фильмде Ван Чун, очень известный кинорежиссер, актер өзү. Он четырехкратный чемпион. Потом Джет Ли бизге бирге тартканбыз. После этого фильм Ван Чун менен келип Кыргызстан келип 2 ай жүрүп, анан Москвага барып үйлөнүп, тил билбей кайра через 2 месяца уехал Пекинге барып, ошактан уже 4 жыл болду, каза болуп калды. Он очень много снял, около 500 фильм, 500 фильм чыгарган. Джет Ли после нашего фильма сразу уехал в Канаду, а с Канады Голливудка кеткен. Мен да чакырган Голливудка. Мен бияқта не могу с Кыргызстана, это моя родина, это мой родина, мои дети, внуки сейчас. Куда поедут, деп барган жок. Это уже готовый сценарий. Шенагай, бизге бөлүнгөн убакытта соңуна чыгып баратат. Ушундай бир жакшы тилектер ишке ашышына биз дагы тилектешпиз. Албетте бул «Туманга кирген көч» деген сиздин повестиңиз колдон колго өтүп талашып окуй турган китептердин бирөөсү болот деп биз толук ишенебиз. Мыкты көркөм сөз каражаты дагы абдан сонун колдонулган. Ошол эле учурда абдан мындай бир курт сюжеттерге бай, ошол эле учурда реалдуу бир адамдын бир чоң бир легендага айланган бир каармандын басып өткөн жолу. Ошол эле учурда жеке эле бир каарман эмес, бизге ошол белгилүү Талгат Нигматуллин ошол бир учурда өзүнчө бир чоң легендага айланган адамдар. Ошол эле Абай Бөрүбаевдардын басып өткөн жолдору ушул китепте камтылат экен. Демек, бул китеп ар бир окурмандын сүймөнчүлүгүнө айланып, жүрөгүнөн орун алат деген бизде ушундай толук ишенич бар. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Мындан ары дагы чоң ийгиликтерди жаратып, ошол тасмага айлантырып, көрөрмандарга тартуулаган мезгилдерде болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен Адабий айдын адабий публистикалык телекөрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.